тилибизден чыгып жаткан сөздөр жан дүйнөбүз кандайлыгын билдирип коюшу толук түрдө мүмкүн. Биздин тилибизден чыгып жаткан сөздөр ички жан дүйнөбүздү кандай экендигин билдирип коюшу толук түрдө мүмкүн. Чоң бир дарыяны жаман сөз кара балчыкка айландырып коюшу мүмкүн. Чоң бир деңизди балчыкка айландырып коюшу мүмкүн. Кооз жапжашыл гүлдөп турган гүл бакчаларды бир жаман сөз курутуп кара чөлгө айландырып коюшу дагы мүмкүн. Сөздүн күчү урматыбыз менен бир тууган. Адамдарга карата айтылып жаткан сөздөрүбүз. Кээ бир адамдарга башкача, сиздин адамдардын арасында сиздин даражаңыз ар кыл. Бирөөлөр үчүн өтө күчтүүсүз, өтө күчтүү авторитетке ээсиз. Кээ бирлеринин да даражаңыз жок. Бирөөлөр сизди ар кандай көрөт, бирөөлөр дос катары көрөт, бирөөлөр душман катары көрөт. Ошондуктан сиздин айтып жаткан сөздөрүңүз ар кимге ар кандай тиет. Кээде душман деп айткан, жаман көрүп айткан сөздөрүңүз ал балким дос, эң жакын досуңузга карата тийип калышы дагы мүмкүн да. Ошондуктан урматымыз менен бир туугандарым, тилде сөөк жок. Бирок тилди башкарсын деп бул жака канчалаган тиштерди коюп койгон да. Кудай Тааланын ар бир ишинде хикмат, жакшылык бар. Аракет кылышыбыз керек жакшы сөздөрдү сүйлөшкө. Мусулман адам жакшы сөз сүйлөйт, болбосо унчукпайт. Унчукпоо көптөгөн барлык кырсыктардан бизди сактаган эң жакшы сыпаттардын бири. Ошондой экен жакшы сөздү сүйлөйлү. Жаман сөз өзүнүн башыбызга бале гана болот. Кыргызда ошондуктан тил арыстан босогондон комдонгон, бошоп кетсе өзүңдө чеп койгон дейт. Тил арыстан экен, босогозда комдонуп, бул босого адамдын оозу эшиги. Бул жерден босогодон комдонуп турат экен ар дайым. Ар нерсени былжырай берип, өзүнүн эркине жөн коюп, ар нерсени сүйлөй берсек, ар нерсени былжырай берсек, бул нерсе өзүбүздүн башыбызга бале болуп калышы мүмкүн. Тил балеси өтө коркунучтуу бале кесепеттердин айынан. Кээ бир улуу жол башчылар, ислам жол башчылардан бири айткандай, унчукпай, сүйлөбөй койгон учурум көп учурда мага пайда берген, бирок сүйлөп сөздөн тутулганым көп учурда мага бале болгон дейт го. Сөздөн тутулдум дейт. Ошондуктан билем деп ар нерсени сүйлөп тутулгандан көрө билбейм деп кутул дейт да. Ошондуктан бул талашчы дүйнөгө талаш, мамлукка талаш дүйнөдө, өзүбүзгө, жан дүйнөбүзгө, нафсыбызга карата талаш дүйнөдө урматыбыз менен бир тууган жакшылыкты гана сүйлөйлү, жакшылыкты реклама кылайлы. Себеби тил балеси өтө коркунучтуу балелерден бири. Ушул тилдин айынан тил нематы, тил жакшылыгы же тил жамандыгы көптөгөн адамдарды көптөгөн жерлерге алып барып коюшу мүмкүн. Бирөөлөрдү тил жөнөкөй эле баянсага алып барып коет, бирөөлөрдү тил түрмөгө тыгып коет. Ошол нерсе кийинчерээк барып түшүнөт, кийинчерээк барып жетет да ушул пендесине. Ошондуктан тил нематыга маани берели, жакшы гана сөздөрдү сүйлөйлү. Бул албетте бул сөздөр гыйбатчыларга, дооматчыларга, ушакчыларга бул сөздөр албетте жакпайт, себеби алардын кесиби ушакчылык, гыйбатчылык. Ал жаман көрөт, бирок сөз эсин табат. Керектүү адамга керектүү учурда жетип барат. Миллион адам көрүшүнүн кереги жок, кажети жок, бирок бир адам көрсүн, бир адамга таасир кылсын, ошол амал кылсын, ошонун жашоосу өзгөрсө, ал адам миллион адамды өзгөртүшү мүмкүн. Бизге ошол нерсе керек. Бизге ошол нерсе гана, ошонун сообу гана жетиштүү, иншалла. Себеби биздин кылып жаткан аракеттерибиз, иш аракеттерибиз кол чабыш үчүн эмес, же элге таанылып элден күдө алыш эмес артисттерге окшоп. Же дагы бир ушул сыяктуу максаттарды көзөлгөн эмес, каражат акча бакчаны. Урматымыз менен бир туугандарым, арабыздан миңдин ичинен бири чыгат. Ал исламга өммөткө ушундай чоң кызмат кылат. Балким ошого биз себепчи, биз айтып жаткан окуялар себепчи болуп калышы мүмкүн. Сөз нематын, тил нематын жакшы колдонуш керек. Туура жакшылыкка гана колдонушубуз керек, пайдаланышыбыз керек. Бирок көп учурда бүгүн тилден колго өткөн заман, колдо ар нерсени жазышып атат. Бирөөлөргө ар кандай нерселерди, ушактарды шоп атышат, гыйбаттарды неме айткандай, Кажы шейхибиз айткандай, комментарий деп коет экен, текст деп коет экен. Ошондойлорго кирип алып, кол менен ар нерсе кылып жазып атат, шоп атат ар нерселерди. Кемчилик издеп атат, устаздардан, алымдардан, шейхтерден. Бул урматымыз менен бир тууганым, албетте биринчиси көрүлбастыкка жатат. Кантип эле өзүнүн устазын, өзүнүн президенти, өзүнүн жол башчысы, өзүнүн ажоосуна карата соц тармакка кирип алып гыйбат ушактарды жазыш, бул албетте шалакылыгынын, кур чечендигинин далили да. Бир окуя бар.
Ошо сөз маселесинде мисалы үчүн жубайлар урушкан учурда кетемин деп коет, 3 талагымды бер деп коет. Жок, биринчи ойлонуп сүйлөш керек. Ойлонуш керек адам. Ал адамдын характери кандай, ал адамдын көз карашын кандай, анын ачуусу келгенде кандай мамиле кылат адамдарга, аны көз карашын билишибиз керек, ага карашыбыз керек. Ага анын ой жүгүртүүсүнө, анын ордуна кирип ойлонуп көрүшүбүз керек. Эгер мен анын ордунда болсом, аз талак сурасам, кетиребем мен чындап. Ооба, чындап 3 талак сага кет деп калса эмне кыласың? Мисалы үчүн, бар жогол кет десе эмне кыласың? Балким чындап кетирип коюшу мүмкүн сени. Адам ойлонуш керек да, чынбы? Жумуштан кетемин десе, чындыгында бар кет, жогол деп койсо, жумушсуз каласың го сен. Өзүңө эле зыян эмес бул нерсе. Сүйөсүмбү, сүйбөйм деп койсо, чындап сүйбөсө, сүйүүсүз деле жашаган адамдар толтура, мына канчалык адамдар сүйүүсүз жүрөт. Балким сиз сүйүүсүз калып кетиши мүмкүн, ал сүйүүсүз жүрө берет. Ошондуктан анын жан дүйнөсүнө, анын ордуна коюп дагы ойлонушубуз керек. Анын оозунан кандай сөздөр чыгат, ага дагы маани беришибиз керек. Жубай менен жакшы жашап жаткан учурубузда эле бир карыздын айынан бирөөгө карыз бергем, айтор ушунун айынан ызычуу чыкты дейт. Ал В дейт, мен Г дейм, ал А дейт, мен Б дейм, айтор ошентип ызычуу болуп, ал аялым кетти үйүнө. Суук, сырт, эшик жак суук, кар жаап атат. Бир учурда телефон чалуу болду. Сиз палача түкүнчө ушулсуз? Ооба, мен ошолмун. Сиздин аялыңыз эшигиңин астында турат. Билем, ал сиздин аялыңыз, келип алып кетиңиз, үйгө киргизген жокпуз деп, кайненем телефон чалды дейт да. Кайненем телефон чалды дейт. Ошентип мен бардым, аялымды алып келдим үйгө, бөлмөгө кирип кетти, ал капа болгон тарынган бойдон мен отурсам, кичинеден кийин дагы телефон чалуу болду. Кайнатам, улум, келиңиз үйгө, кичине кеңеш сүйлөшөлү, сиз менен чайлашайлы. Аял кишилер ошондой болот, кээде мындай, кээде андай, келиңиз бир сухбеттешели, жакындан сүйлөшөлү деди. Макул деп мен дагы бардым. Үйгө да ак дасторконду жайды, кайненем аны нерселерди алып келип атат, тамактарды алып келди, андан кийин шириндиктерди алып келди. Билем, азыр бир нерселерди айтышы, бир нерселерди тойгозуп, кулак тойгозуп, сүйлөшүн дагы, насааттарын айтышын дагы билип, угуп, түшүнүп эле турам. Кичинеден кийин ошо мен айткан, мен үмүт кылган нерселер келди. Уулум, сизге 3 суроом бар. Эмне суроо? Эмне суроо? Биринчи суроом, кызым сиздин намысыңызга, бириңизге тие турган жумуш кылдыбы? Жок, кылган жок. Экинчи суроо. Кызым сиз жок учурда, бар учурда дагы, айтор жат адамды, башка эркектерди, башка аялдарды, айтор ким болбосун, жат адамды үйгө алып кирдиби сиз жок учурда? Албетте жок, андай болгон жок. Үчүнчү суроо. Сиздин мал мүлкүңүздү, сиздин уруксаты жок, сиздин уруксатыңызсыз башка жака колдондубу? Дүйнөңүздү сиздин уруксатсыз бир жака чачтыбы? Жок, андай болгон жок. Уулум, анда бул сенин аялың. Кичине А десе, Б десе эле сен айда бересиңби? Кичине аялың кармабайсыңбы? Бул сенин аялың, өмүрлүк жолдошуң. Аял деген аяруу, аярлоо дегени. Бул кичинеге назик нерсе, капа болот, кайгырат, ыйлайт, сыгылат, кетем дейт, талагымды бер дейт, ошондой нерселерди айтышы мүмкүн. А бул сен эркекти кылбай эле кичинеге нерсеге айда бере берсең, сага кайсы аял турат? Аялыңды барып кармагын деп насаатын айтты. Ошол 27-30 жылга карап кетип атат. Мен ошол окуядан кийин үйүбүздө эмне уруш болсо, эмне келишпестик болуп калса, ошол 3 суроону биринчи сураймын. 3 суроону. Биринчи, намысына тийген жокпу, кыянат кылган жокпу, үйүбүзгө башка адамды алып кирген жокпу, же мен мал мүлкүмдү сураксыз колдонгон жокпу. Ушул 3 нерсени сураймын. Эгер алар жок болсо, демек уруш кылыштын, ал менен талаштын кажети жок. Ал менен талашкандын, аял менен талашкандын кажети жок. Аял менен талашкан эркек так эмес, мындайча айтканда. Ошол суроону, 3 суроону өзүм берем дейт да. Ооба, балким ал аял киши 3 суроону сурашыбыз керек биз дагы өзүбүздөн. Бүгүнкү күндө сурашыбыз керек. Бирок 3 аялдар дагы ушул 3 суроону өзүгө жеткизбеш керек да. Демекки ошол 3 нерсени өзүн сакташ керек.
Жат бирөөлөрдү алып кирбеш керек, маалымат сактабаш керек, кыянат кылбаш керек. Ушул үч нерседен кыздарыбызга тарбия бериш, үч нерседен сактагын күйөөңдү карата, үч нерседен сактагын күйөөлөрдү. Ушул үч нерсе болбоду, болбогон нерсеге айдабагын келинчегиңди деп балдарыбызга уктурушубуз керек. Бул тарбия деген нерсе ушундай да. Ооба, кээде тамак тузуну көрө кошуп коюшу мүмкүн, туз салбай да коюшу мүмкүн. Ал пенде, ал аял киши ал. Өзүң деле адашасың го кээде. Эркек киши деле адашат. Балким ал хуник болушу мүмкүндүр. Ал балким чырайлуу болушу мүмкүн. Ал балким кооз болбошу мүмкүн. Балким кээ бир кемчиликтер болушу мүмкүн. Адам бул жашоодо сулуу болуш керек деген эмес го. А мына мен да сулуу эмесмин. Түсүмдөн бардыгы уялат. Бирок адам сулуу болушу шарт деген маселе дагы жок го. Балким жан дүйнөсү сулуу, балким көңүлү сулуу, жүрөгү сулуу. Кээ бирөөлөрдүн сулуулугу жүзгө берилип, жан дүйнөсү арам болушу мүмкүн. Жан дүйнөсүндө ит өлгөн болушу мүмкүн. А кээ бирөөлөрдүн жан дүйнө сулуу. Биз деле бет күйгөн. Биз деле ошол баягыдакай не дейт, бир нерселерди коюп алып, көлөкөдө саңман кечке уктап, жумуш кылбастан сулуу болуп, чачтарды күжүмпөй окшотуп, бир нерселерди коюп, чачтарды коюп, кыздарга жагабыз деп бир нерсе кылып жүрсөк болот. Ал бардыгы эркектин колунан келет. Биз ата-эне багышыбыз керек, биз аракет кылышыбыз керек, биз окушубуз керек, изденишибиз керек, биз акча табышыбыз керек, эл жерибизге кызмат кылышыбыз керек, күндө кетмен чабып иштешибиз керек биз. Ошондон күнгө күйөбүз, ошондон карабыз, ошондон сулуу эмеспиз биз. А кээ бирөөлөр ошоп биз дагы сырттан кечке жатсак, атабыз жеген тапканды кеңири жеп, уктап, компьютер ойноп, дагы телефондун ар нерселерди көрүп, бекерчилик кылып жатсак, биз дагы аппак болуп, биз дагы красавчик болуп, биз дагы сулуу болуп кетебиз. Болгону биз ал нерсени каалабайбыз. Мына бул жерде мына тартаткан жигиттер да канчасы хуник бизге окшош. А бирок Аллах разы болсун, булардын жан дүйнөсү сулуу, булардын көңүлү сулуу, булардын. Бул хикматтуу окуялардан алына турган сабактар көп. Ассаламу алейкум. Ден соолукта болуңуздар.